Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Бөлмө Астранын көзүнө көмсөө көрүндү. Тегерете көз жүгүрттү. Бардык буюм ордунда турат. Болгону Медердин гана кийимдери жок. Мынчалыкка барат деп ойлогон эмес экен. Бая күнү ачуусу менен бир аз буюм тайымын гана алып кеткен болчу. Дивандын четинде бош калган шкафты тиктеп, Астра кыйла отурду. Бир убакта ордунан туруп коридорго чыкты. Бут кийим тизген текче да бошоп калыптыр. Көргүсү келбей шарт бурулуп жуунуучу бөлмөгө баш бакты. Сууну агызып коюп бүзгүдөн өзүн тиктеп турду. Көзүнүн астына түшкөн жөргөмүштүн желесиндей болгон майда бырыштар жаштыгынын, өмүрүнүн өтүп баратканын эскертип тургандай. Уучуна толо суу алып ууртады. Курсагы ачка болсо да ашкана тарапка киргиси келбеди. Конок бөлмөгө кирип, бир рюмка коньяк ичмек болду. Бирок каалабады. Акырын келип терезеден сыртты карады. Караңгылык уюп, аалам түн койнуна алда качан сүңгүп кирген экен. Башында үйдөгү жымжырттык жан дүйнөсүн жыргатып, жеңишке жеткендей кубанычтуу жүрдү. Айсал кетсе эле баары укмуш болуп өзгөрчүдөй сезилген. Чын эле баары өзгөрдү. Болгондо да заматта өзгөрдү. Айсал үчүн бул үйдөн баары чыгып кетери күтүүсүз болду. Ушунча жыл бирге өмүр сүргөн күйөөсүнүн кеткени баарынан катуу сокку болду. Башында кайда бармак эле деп эле элес албады. Убакыт өткөн сайын бүгүн келет, эртең келет деп тымызын күтүп жүрдү. А бүгүнчү башына оор таш түшкөндөй эңиреп калды заматта. Көзү илине түшкөн экен. Наристенин ыйлаганынан ойгонуп кетти. Мырза ыйлап жатат. Шашылып чуркап уул келининин уктоочу бөлмөсүнө кирип барды. Жарыкты күйгүзүп босогодой энтигип туруп калды. Эч ким жок. Томсоргон ээн бөлмө. Артына бурулуп башка бөлмөлөрдүн баарын бирден ачып карап чыкты. Кыбыр эткен жан жок. О Кудай, бул эмнеси? Жиндүү болуп баратамбы? Түнкү саат 12ден өтүп калыптыр. Курсагы ачып ашканага баш бакты. Акыркы жолу качан казан чочтуп, ысык тамак асканы эсинде жок. Болгону анда санда жумуртка кууруп жейт. Көбүнчө сырттан даяр тамак көтөрө келет. Газга чай коюп, нан кести. Көзүнө ар дайым Айсал тагынып жүрчү ал жапкы чуруна түштү. Муздаткычтын бурчунда жаткан экен. Заматта ачуусу мээсин чатыратып калчылдап кетти. Өзү эмес урунган буюму да көзгө суук көрүнгөнүн кара мунун. Ал жапкычты алып таштанды челекке ыргытты. Уулум, кел мындай отур. Ата бала катары ачык сүйлөшөлү. Кечки тамактан кийин Медер уулун бөлмөсүнө чакырды. Эмнени сүйлөшөбүз, ата? Ыңгайлуу батир таба албай жатам. Бирөөсүнүн шарты жакса, акчасы кымбат. Дагы бирөөсү акчасы жакшы, бирок шарты жок. Айсалды качан алып кетесиң деп сүйлөшкөн сайын сурайт. Эмне дээримди да билбей калдым. Бул жерге алып келсем ушунчабыз кантип атабыз? Анчалык өзүңдү кыйнаба, уулум. Эр жигиттин башына эмнелер келип, эмнелер кетпейт. Бул сага жараткандын сыноосу. Татыктуу көтөр. Жеңил оокат издебе. Айсалды мында алып келе бер. 3 бөлмөгө кантип эле батпай калалы. Кайраттагы лицейде бир жумада 2 гана күн келет үйгө. Мырза келсе баарыбыз көңүлүбүз көтөрүлүп жыргап калалы. Үйүң тар болсо болсун, пейилиң тар болбосун деген сөз бар илгертен. Ата, ашыкча сөздүн кереги жок. Эртең жөнөгүндө келиним менен неберемди алып кел, ошентип уулум. Үй бүлө чогуу болгону дурус. Апам тиякта жалгыз кантты экен? Талгат акырын атасынын көзүнө карады. Кантмегиле, жыргап жашай берет да. Ал өзүнө жаккан жашоону жашап жатпайбы? Сен апаңды ойлобо, ачка калбайт. Үстүндө заңгыраган үй, астында машина. Ал өз катасын азыр баары бир түшүнбөйт. Түшүнгөн кезде баары кеч болот. Англияга кайра кетсем окшойт, ата. Иштеп келип үй алайын. Бул жердеги Маяна менен күнүмдүк жашоом гана өтөт да. Талгат күтүлбөгөн сунуш айтты. Кайра кетем дегениң эмнең? Үй бүлөңчү? Сен мурдагыдай жалгыз башыңды көтөрүп жүргөн кезден өткөнсүң, Талгат. Сенин мойнуңда чоң жоопкерчилик бар. Аялың менен уулуңду саргайтып, мында калтырып коюп кетүүгө кантип титиң барып турат?
Медер чыдабай ордунан тура калып ары бери басты. Көпкө ойлондум, ушул туура болчудай. Жок уулум, мен макул эмесмин. Акыркы каражатымды сарптап болсо да сага үй алып берем. Керек болсо машинаны да сатам. Ушул курагыңызда жөө жүрмөк белеңиз, кереги жок. Мен үчүн ансыз да оңбогондой күч каражат сарптадыңар. Эми өзүм аракет кылайын, ата. Быйыл Кайрат жогорку окуу жайга тапшырат. Баяндын да окуусу бар. Алар аз келгенсип мен да мойнуңузга минейинби? Уруксаат бериңиз, атаке. Мен Айсалга баарын түшүндүрүп айтам. 2 жыл деген эмне? Көз ачып жумганча өтөт да. Көз ачып жумганча өтөт дейсиң, бирок ошол 2 жылда канча суу агып, канча күн батаарынды унутпа. Медер балконго чыгып тамекисин күйгүздү. Мончоктой тизилген машиналар өйдө төмөн агылат. Көчөдө эл аягы суюла түшүптүр. Тээ бийиктен бир жылдыз жылт этип учуп барып көрүнбөй калды. Адам да ошол жылдыздай болуп бир күнү жылт этип учаары чындык. Бирок качан, кандай шартта? Бир Кудайга гана белгилүү. Бөлмөгө кирген Медер оор үшкүрүп алды. Эмне деп жооп берет уулуна? Кандай кылганы туура болор экен? Айсал эже, телефонуңуз шыңгырап жатат. Асем акырын эжесин ойготту. Уулун эмизип жатып көзү илине түшкөн тура. Өйдө болгуча чакыруу бүтүп калды. Ким экен? Жездем? Мейли, бер телефонду, өзүм коңгуроо кылам кайра. Айсал ордунан туруп сыртка чыкты. Талгат, кандайсың? Кечирип кой. Сен чалганды үлгүрбөй калдым көтөргөнгө. Мырзаны уктатып жаткам. Эч нерсе эмес, өзүңөр кандайсыңар? Бүгүн силерди алып кетүүгө барам. Буюрса түштөн кийин жолго чыгам го. Көрүшкөнчө. Айсал сүйлөшүп бүтүп жылмайып үйгө кирди. Апа, биз бүгүн кетебиз. Талгат түштөн кийин келем деди. Бүгүнбү? Эмне мынча шашылыш? Кечээ кабар берсе атаң сарайдан кой алдырып койбойт беле? Карачач кызынын күтүлбөгөн кабарына карбаластай түштү. Койду эмне кыласыз, апа? Шаардыктар устукан эмнекени деле түшүнбөйт. Ошол да болчу эле. Талгат шаарда чоңойгону менен кайнатаңа уят эмеспи? Куру кол кантип бармак элеңер? Асем кайда жүрөт? Жок дегенде ысык боорсок кыла коелу. Заматта түйшүк түшүп, Карачач кыздары менен конок камын көрүп башташты. Талгат түш ой келди. Күйөө баласынын келээринен кабардар болгон Сейит да мектептен эрте кайтты бүгүн. Ал жай сурашып, бир куюмдан чай ичкен соң Талгат акырын сөз баштады. Ата, мен Англияга кайра кетип жатам. Келишим түзүп сүйлөшүп койдум. Мурда иштеген эле жериме барам. 2 жыл иштеп келип өзүмө үй жай кылайын. Сейит ууртаган чайына какап кете жаздады. Бир Талгатты, бир Айсалды делдиреп тиктеди. Айсал көзүнө жаш толуп ыйлап жиберчүдөй болуп туруптур. Ал эмне дегениң, уулум? Иштеген ишиң бар. Үй бүлөңдү таштап чет жакка кантип кеткен жатасың? 2 жыл айтканга оңой, бирок өтө чоң убакыт. Сейит ушул сөзү менен Талгаттын оюн колдобой турганын четин чыгарды. Атам уруксаат берди. Ишим даяр. Ал жактын маянасы да жогору. Акча баарын чечет деген турасың го. Силердин үй бүлөдө ошондой болушу мүмкүн. Бирок мен үчүн андай эмес. Жаш аялыңды, ымыркай балаңды кимге ишенип калтырып баратасың? Күйөө баласынын көзүнө тике караган Сейит жооп күтүп калды. Дал ушул нерсе Талгаттын да талуу жери эле. Кайнатасынан көзүн алып качып мукактана түштү. Атаң туура айтат. Бир аз уулуңарды чоңойтуп алып, Айсал экөөлөө иштесеңер деле болот да. Апаңдын Айсалга кылган мамилесин бизди билбейт дейсиңби? Көрсөк көрмөксөн, уксак укмаксан болуп, экөөңдүн очогуң бузулбасын деп отурабыз. Баятан бери унчукпай отурган Карачач да сөзгө аралашты. Канча аракет кылгандары менен Талгатты оюнан кайтара алышпады. Ишим даяр, келишим түзүлүп калган деп көшөрүп туруп алды. Аргасы кеткен ата-эне кызы менен күйөө баласына бата берип узатып кала беришти. Узап бараткан машинаны карап туруп, Карачаштын энелик жүрөгү бул жоруктун жакшы эмес экенин сезгендей катуу булкуп алды. Дарбаза тарсылдап калды. Астра өз бөлмөсүндө болчу. Бул убакта ким келмек эле? Мүмкүн коммуналдык төлөмдөргө келгендир. Кагазын эшикке кыстарып кете беришсин деген эме ордунан козголбоду.
кайра такылдаткан кандай өжөр неме деп ачуусу келген боюнча барып эшикти ачып саамган эс боло түштү. Маңдайында кичүү уулу Кайрат туруптур. «Кандай апа?» эңкейип далысынан кучактап акырын таптап койду. «Кел уулум, кире кой». Акырын башын ийкеген уулу ашыкча сөз сүйлөбөй экинчи кабаттагы бөлмөсүнө кирип кетти. Уулунун келгени Астрага кадимкидей дем берди. Ашканага кирип чай коюп, дасторкон жая баштады. Чайга түшөт деп күтө берип чарчап акыры экинчи кабатка өзү чыгып бөлмөгө баш бакты. Кайрат мырзанын кичинекей жумшак мамалагын кармалап, башын жерге салып отурган экен. «Чай ичели, уулум». Апасын көргөн Кайрат ордунан туруп терс бурулду. Ошондо гана Астра уулунун ыйлап жатканын көрдү. «Сага эмне болду, ыйлап жатасыңбы?» «Билмексем болбой эле коюңуз апа. Ушунун баарын кылган сиз. Жадыраган чоң үйдү заматта кутун качырып, ээңсиреттиңиз. Эми бул үйдө кимдин жашагысы келет? Эч кимдин. Сизден башка эч кимдин». Колундагы мамалакты сумкасына салды да биринчи кабатка чуркап түшүп кетти. Кайрат!» Шашкан Астра тепкичти жаза басып чалкасынан кетти. Болгону темир эшиктин карс этип катуу жабылганын гана укту. Мунусу да кетти. Акыркы үмүтүм ушул эмес беле? Ушул учурда денесинин ооруганын да сезген жок. Жан дүйнөсү, жүрөгү жанчылып, аалам караңгылап баратты. Айсал шаарга келгенден бир жума өтпөй Талгат Англияга учуп кетти. Акыркы күндөрдөгү күйөөсүнүн көзүндөгү аргасыздык, чарчоо Айсалды да жүдөтүп жиберди. Мындайда эркек адамдын чечкиндүүлүгү, аялга үмүт, ишеним бергени өтө маанилүү болчу. Бирок Талгат андай кылбады. Түн өргөндөн түн өрүп жүрүп, акыры алыска сапар тартты. Эми кандай болот? 3 бөлмө үйдө кайнатасы Баян, Кайрат болуп жашашабы? Мындай жашоо канчага созулат? Эч ким эч нерсе дебесе да Айсал чүнчүп, жүдөй түштү. Болгон эрмеги, алаксытаары уулу гана. Бала менен алышып кантип кечкиргенин да сезбей калат кээде. Сыртка да сейрек чыгат, анда да кечинде гана. Талгат жетип алдым деп бир ирет коңгуроо кылган. Ошондо эл аралык байланыштын өтө кымбат экенин айткан. Арадан 1 айга жакын убакыт өткөн соң Талгат кайра байланышка чыкты. Мырзаны үйдөгүлөрдү гана сурады. Жумушу тууралуу да айтпастан телефонду бат эле коюп койду. Айсалга бул жолку сүйлөшүү түш сыяктуу эле болуп өткөнсүдө. Чын эле сүйлөштүмбү деп кайра телефонун карады. 53 гана секунд сүйлөшүшүптүр. Байланыш кымбат дебедиби? Ошого кыска эле сүйлөдү да, эң негизгиси аман эсен экен деп өзүн өзү сооротту. Мезгил өз өкүмүн жүргүзө берет экен. Жай бүтүп, берекелүү сары көйнөк күз да кирип келди. Мырза чулдура өз тилинде сүйлөп чуркап жүрөт. Билинбей Талгаттын кеткенине да 1 жылга чукулдап калыптыр. Барган сайын сейрек коңгуроо кылчу болду. Акыркы жолу качан сүйлөшкөнүндө эстей албай калчу болду Айсал. Аралык адамды кадимкидей алыстатат экен. Башында Талгатты сагынып, кээде түн ичинде ыйлап да алчу. Барган сайын өз дүйнөсү менен болуп өзгөргөнүн өзү да сезе баштады. «Ата, окуумду бүттүм. Мырза да чоңоюп калды. Мен жумуш караштырып жатам. Ылайыктуу кесибиме туура келген иш болсо эми иштейин». Айсал бир күнү чай үстүндө кайнатасына сөз баштады. «Кызым, мырза бир аз кичине да, ишенип кимге таштайм деп жатасың? Баян да быйыл окуусун бүтөт. Ал деги сынактарынан бошобойт. Жеке бала бакча караштырып койдум. Жумуш табылар менен ошол жака жиберем. Талгаттын тыйынын карап отура берип чарчадым ата. 1 жылдан бери 2 гана жолу акча жөнөттү. Баланын деле кем карчы бир топ болот экен. Сизге оорчулук түшүрбөй, аз да болсо үйгө аралжы киргизейин». Келининин акыркы сөзү Медерди катуу ойго салды. Талгат акчасын аялына жөнөтүп жатса керек деп жүргөн оюнда. Демек жөнөткөн эмес экен. Анда эмне кылып жүрөт 1 жылдан бери? Мүмкүн эсеп ачып топтоп жаткандыр. Канча ойлонгону менен баары бир уулун жаман жолго кыйгысы келбеди атанын. Бул учурда Талгат тапканын көңүл ачууга, ичимдикке жумшап,
үй бүлөсүн жубайы менен уулу бар экенин да эсинен чыгарып койгон эле. Бүгүн да жумуштан чыгып түз эле түнкү клубка жөнөдү. Эртең мененки эле жетекчинин алдында берген убадасын унуткартып, заматта ызы чууга, түтүнгө толгон түнкү жашоо өзүнө сиңирип кетти. Башы жарылчудай ууурган Талгат көзүн араң ачты. Ордунан турууга аракет кылганы менен дарманы жетпеди. Денесине таш байлап койгондой салмактанат. Көзүн чоң ачып айланасына көз жүгүрттү. Чоочун дубал, терезеси да жүлжүйүп жарык араң эле түшөт. Кайсыл жерде жатканына акылы жетпей, өйдө болуп эки жагын карады. Тар, күңүрттөнгөн бөлмөдө экен, эс мас абалда теңселип турду. Өз денесин өзү көтөрө албай, көзү караңгылап дубалдар кыйшайып баратканын бир билет. Көзүн ачса полдо жатыптыр. Канча ирет ичсе деле мындай болчу эмес. Суусап, баш ооруп кыйналчу. Бүгүнкү абалына өзү да түшүнбөй, майда калтырак баскан колдорун карады. Кечээ эмне иштим? Азыр кайда жатам? Убакыт канча болду? Жумушумчу? Сансыз суроолор ансыз да чачырап кетчүдөй болгон мээсине туш тараптан чабуул жасап жатты. Бир күн башта жетекчинин алдында берген убадасын эстегенде денеси калтырап, муздак тер чыга түштү. Бүгүн жумушту калтырса, иштен кол жууганы ошол. Бөлмөдө саат да жок экен. Кол телефону менен капчыгы кайда калганы белгисиз. Эшикти ачкан Талгат жогору көтөрүлгөн тепкичтерди көрдү. Ар бир тепкич ажалына жетелеген сыяктуу жүрөгү дүкүлдөп, дем жетпей баратты. Мынчалык бийик, анан да узак болбосо. Жогору чыкканда гана кайсыл жерде экенин түшүндү. Түнкү клубда калып кеткен экен. Жылан сыйпап кеткенси бир да жерде саат илинбептир. Теңселе басып барга барып саат сурады. Жумуш башталганына 3 сааттан өткөнүн укканда кулагы тунара түштү. Бүттү, баары бүттү. Сыртка баратып кайра кайрылып телефону менен капчыгын сурады. Ийнин куушурган бармен алаканын жайды. Кайдан жайдан пайда болгон токумдай кара булут көбөйүп отуруп, асман бетин көрсөтпөй калды. Самсаалап ылдыйлап түшүп келип, кадимки кол сымал Астранын чачын сылап, койнуна кирди да чырмалып ороп алды. Чоңойгондон чоңоюп үйдүн ичи толук каптады. Жардамга, Талгат! Астра канча кыйкырса да эч ким үнүн укпады. Бир убакта кара туман Астраны кое берди да, Талгатты чулгаган бойдон жогору көтөрүлүп баратты. Талгат уулум! Астра өз үнүнөн өзү чочуп ойгонуп кетти. Жүрөгүнүн дүкүлдөгөнү өзүнө угулуп жатыптыр. О Кудай, бул эмне болгон түш? Ажалымдын келгени го. Бирок туман Талгатты алып кетпедиби? Астра шашылып жарыкты күйгүздү да ашканага чыгып муздак суу жутту. Көргөн түшү түстүү тасмадай көз алдында турду. Сактай көр жараткан, түшүм караңгы түн менен кетсин деп кобуранып терезени чоң ачты. Айлана мемиреп тынч уйкуда жатыптыр. Ушул учурда жаш баланын ыйлаганы кулагына даана угулду. Акыркы күндөрү бул нерсе тез-тез кайталанчу болду. Башында көп маани бербей жүргөн. Барган сайын чоң үйдүн сүрү кыйла шаштысын алып койду. Айрыкча баланын ыйлаганы угулганда кулагын бекем жаап, укпаганга аракет кылат. Дагы деле жектегенин, ушунун баарын жасаган Айсал деген сокур сезим жеңе албай келатат. Ошол бойдон таң аткыча кирпик какпады. Терезенин тушунан чымчыктар чырылдай баштаганда ордунан козголуп сыртка чыкты. Селкинчекке отуруп короого көз чаптырды. Буга чейин байлык, аброй деп жүргөн ушул заң кайган хан сарай тоодой машина көзүнө суук көрүнүп ичиркенип алды. Бир жылдан берки жалгыз жашоо билинбегени менен Астраны бир топ карытты, чүнчүттү. Акыркы жолу кайрат үйдөн чыгып кеткенде катуу жүрөгү ооруду. Бир күн болбосо бир күн мурдагыдай жашоо кайтып келет деп жүргөн. Мезгил өткөн сайын көөдөндөгү ишеним, көздөгү үмүт изи калбай салаадан куюлган кумдай жоолууда. Оор үшкүрүп, ордунан туруп үйгө бет алды. Кунарсыз күндөр, жалгыздык байкатпай канатын кыркып, кайратын мокотуп бараткан эле. Жумуштан чыккан Астра кызыл күйгөн жол чыракты күтүп машинада отурду. Алдынан жөө жүргүнчүлөр өтүп жаткан.
Бир убакта тааныш караан көзүн урунганда топ тепкендей денеси дүрүлдөп кетти. Алдында Айсал өтүп бараткан эле. Татынакай кийинип, чачын желкесине жыйнап алган келинин артынан узата карап турду. Айсал жолдон өтүп бала бакча тарапка бурулду. Ошондо гана Астранын эсине небереси Мырза түштү. Демек, баланы бакчага берген экен. Жолун улап кете албай, ичи уйгу-туйгу болуп, машинасын жол четине токтотуп коюп жерге түштү. Кара көз айнегин тагынып, Мырза менен Айсалдын чыгышын күтүп, далдоолонуп туруп калды. Айсал узакта чыкты. Уулун көтөрүп, күлүп сүйлөп келаткан келинин көргөндө буту тушалып, ордунда катып калды. Көз алдына Талгаттын балалыгы келди. Өзү да дал ушинтип, уулун бакчага ташуучу эмес беле? Мырза да атасынын элес көчүрмөсү тура. Астранын көз алдына Айсал менен Мырза узап баратышты. Алдынан тосуп чыгып, небересин бетинен сүйүп, келини менен амандашып коюуга алы келбей, темир торчону кармаган боюнча кала берди. Өмүрүндө биринчи жолу бошонуп ыйлады. Бирок ким үчүн ыйлаганын өзү деле билбей турду. Кечинде Айсал айылга коңгуроо кылды. Туруктуу жумуш чыгабы, чыкпайбы деп күмөнсүп жүргөндө, ата-энесинин тынчын албайын деп ашыкча нерсе деле айткан эмес эле. Апа сүйүнчү, Мырзаны бакчага бердим, өзүм иштеп жатам. Оозуңа май садагам. Жакшы кылган турбайсыңбы? Эмне жумуш таптың? Тигүү цехине кирдим. Азырынча катардагы эле тигүүчүмүн. Бирок бүгүн дипломумду көргөн жетекчим башка жумушка которобуз дегендей кылды. Шашпа кызым, акырындан баарына жетишесиң. Мырза ыйлабай эле барып жатабы бакчасына? Ооба, үйрөнүп калды. Башында 2-3 күн эртерээк үйгө алып кетип жүрдүм. Бир жумадан бери толук кандуу иштеп жатат ал деле. Айсалдын сөзүнө апасы да күлүп кубанды. Жакшы жаңылыгыңа рахмат Каралдым. Атаң келип укса кубанып калат тура. Баса, Талгат кандай жүрөт? Жумуштары жакшы дейби? Жакшы эле апа, иштеп жүрөт. Томуктай нерсе тамагына такалып, дем жетпей калгансып энтигип кетти. Апасы эмес, өзү Талгаттын кайда, кантип жүргөнүн билбесе эмне демек эле? Акыркы жолу 6 ай мурда сүйлөшкөн. Андан бери же өлүүсү, же тирүүсү белгисиз. Кайнатасы да тымызын сызылып, дары ичип жүрөт, жүрөгү ооруп. Телефонду койгон Айсал оор үшкүрүп ордунан турду. Кечке иштеп чарчаса да, үйгө келгендеги келиндик милдетин эч унутка калтыра элек. Казанды бошотуп, кечки тамактын камын көрө баштады. Эшик ачылып, Медер акырын ашканага баш бакты. Кызым, Мырза уктап калды. Курсагы кандай эле? Мейли ата, бакчадан кечки тамагын ичип келген. Ойгонсо бирдеме жедирем. Кечке ойноп чарчаптыр неберем. Тиземе башын жөлө ойноп жатып эле уктап кетти. Кызым, сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Столго отурган кайнатасынын алдына чай койгон Айсал күтүп калды. Угуп жатам ата. Жумуштарың кандай? Кечке иштегениң аз келгенсип, үйдүн түйшүгү да мойнуңда болуп жатат. Сени көрүп аяйм. Кантип жүгүңдү жеңилдетем деп бассам турсам ойлоном. Менде баары эле жакшы. Кабатыр болбоңуз ата. Буюрса кийинки жумадан эмгек акымды да берип калышат. Талгат менен сүйлөшүп жатасыңбы кызым? Кабарсыз болгон сайын жүрөгүм түпөйүл. Бөтөн эл, бөтөн жерде кантип жүрөт деп, кээ күнү кирпик көзүм ирбелбей таң атырам. Окуп жүргөндө бат-бат кабарын билдирип сүйлөшүп турчу. Эми болсо дайынын билдиргенге жарабайт. Акыркы жолу 6 ай мурда сүйлөшкөнбүз. Мага да ошол бойдон байланышпады. Өзүм да 2 жолу чалдым. Телефону өчүк. Номери тейленбейт дейт. Аман болгой эле. Бул бала минтип дайынсыз болбош керек эле. Же бара койчу жакын жерде болбосо. Медер түнөрү ой басып отуруп калды.